Кутман таң достор дагы бир жолу ал эми биз менен чай менен баштаңыз. Негизи көп эле адамдар таңын кофе менен баштайт экен. Бул туура эмес экен. Сен дагы чейин кофе иччү. Ооба, мен дайыма кофе иччүмүн. Бирок ушул тестти ичип көргөндөн кийин чайга өттүм. Кандай сонун? Ооба. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Эгер тамактанып жаткан болсоңуздар, ал эми биз коногубуз студияга келип калган учуру тааныштырып өтөлү. Бизди сүрдөтүп, Ооба. Жумакадыр Курмангалиев Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы улуттук маданий борбордун башкы директорунун орун басары жана искусство таануу илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова. Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум. Саламатсыздарбы? Жакшы жаңылыктар менен келип калдыңыздар. Буюрса. Буюрса жакшы жаңылыктар менен келдик. Эң башкысы 25 апрель ушул НТС телеканалы аркылуу жалпы калайык журтту салттуу музыка күнү менен куттуктагандан баштайлы. Анан иш-чара тууралуу агайыңар айтат го. Негизи ушул 25 апрелдеги салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрдүн, деги эле өнөр ээлеринин, деги эле тек гана кыргыздардын эмес, Кыргызстанда жашаган этностордун ошол атадан балага, муундан муунга өткөн салттуу музыкалык маданиятынын майрамы болуп атат да 25 апрель. Ошол майрам менен сиздерди дагы куттуктайбыз. Буюрса сөзсүз түрдө барабыз. Ооба, сөзсүз түрдө. Ыр күнү дейт. ООЗ-2 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун аваздык аспапчылык багыты боюнча элдик жана автордук чыгармаларды аткаруучулардын концерти болот экен. Ооба, концерти. Идея негизи кайдан? Эң биринчиден саламатсыздарбы? Бул кыргыз болуп жаралып алмуздактан бери эле келатканда салттуу музыка бар биздечи. Салттуу музыка бар. Анан ошо салттуу музыка жумалыгы деп ошого неме идея кыргызчасы демилге көтөрүп ушу Розаны канча жылдан бери ушу аракет кылып чуркап өз күчү менен да өткөрүп, өз каражаты менен өткөрүп келатат. Бул үчүн Розаны сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Өзүбүздүн атыбыздан, министрликтин атынан рахмат. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар, эриш аркак деген. Анан мынакей бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Анан ушундай келип, мындай өткөргөнгө жардам кылып, чогуу биргеликте өткөрөлү дегенде мына министрлик Кудай буйрса акыркы жылдары колдоп, Кудай буйрса каражат бөлүп, каражат которуп, байге фондун которуп, Кудай буйрса колдон келген мүмкүнчүлүктөр менен жардамыбызды берип, чогуу эриш аркакыл өткөрүп келатабыз. Эми бул салттуу музыканын 3 багытта кетип атат. Аны Розана өзү жакшынакай түшүндүрүп берет, Кудай буйрса. Анан 20 апрелден 25 апрелге чейин деп жумалыкты немени түзгөнбүз программаны. Кудай буйрса 20-сынан 25-ине чейин кыргыз журтчулугунда чоң бир салттуу музыка жумалыгы майрамы болот. Бул да аябай чоң майрам. Анткени буга чейин жерлерде, райондордо, областтарда даярданып, азыр чоң даярдыктар менен келе атышат. Кудай буйрса абдан жакшы майрам болот болуш керек. Ушуга бул эми бул салттуу музыка деген биздин жана эле айтып кеткен ушу ата бабадан келаткан, калып келаткан маданий жакшынакай мурастарын кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берүү жолунда жасалып аткан иш. Кудай буйрса ушул салттуу музыкалык жумалыгы дагы кийинки өсүп келаткан муундардын бир руханий жан дүйнөсүнүн маданий тарбияласында чоң мындай өбөлгө түзөт болуш керек, менимче. Анан калган могу чыгармачылык жагын, анан 3 багытта салттуу музыканын өзү мына докторлугун жактап отурат, ал жагын илимпоздор, анан музыковедтер, анан Розанын өздөрү айтып, элге түшүндүрүп келатышат. Мен ушу учурдан пайдаланып айтып кетет элем. 25 апрелде кечки саат 6-да улуттук филармонияда, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Бишкек шаарында ушу салттуу музыкалык жумалыгынын жыйынтыктуу концерти болот.
чоң программада. Анда эми коноктор келатат, мынакей өзү айтып берер. Казакстандан келатат, биздин кошуна мамлекеттерден келатат. Эшиги ачык, кирүү акысыз, ушу жакшы бир концертке элдер келип, ушу салттуу музыкабыздын жумалыгынын бир жыйынтык концертин көрүп кетсе, абдан суранып кетерлик. Андан сырткары дагы бир нерсе, 22 апрелде түшкү саат 3-тө Дом кино деп коебуз, кино үйүндө, Айтматов кино үйүндө, Лагвиненко Бакамбаева көчөсүндө саат 3-тө Манасчы деген документалдык фильм болот. Эми Аженге Кудай буйрса Болот Тиленов Шамшиев келет, Марбайжиев келет, Геннадий Базаров агайларыбыз келет. Ушул агайлар менен да ошол жерде мүмкүнчүлүк болот, элибиз келип, жакшынакай баарлашып, анан документалдык фильмди көрүп, андан кийин ошол эле күнү 22 күнү саат 6-да Кыргыз драм театрында Коркут деген жакшы спектакль болот. Бул дагы эшиги ачык, көрүүчүлөр үчүн, каалоочулар үчүн. Коркут спектаклин көрүп коюшубуз керек. Тарых үчүн, музыкалык аспаптардын жаралышын билиш үчүн бул Коркут спектаклин көрүп койсок абдан жакшы болот. Мен ушуга дагы ошо көрүүчүлөрдү, шаарыбыздын тургундарын, шаарыбызга келген конокторду чакырып кетет элем. Туура. Роза Асановна, сиз баягы гиганттын көлөмүндөгү түйшүктү арттырып атырсыз азырчы. Сиз азаматсыз чынында чет өлкөдөн да конокторду күтүп атат деп айтышты. Бул жактан кимдер келет? Кимдерди чакырдыңыз? Эң башкысы мен мындай бир чоо жайын айтайынчы. Биз чүү дегенде эле баягы ичине кирип кетпедикпи программанын, себеби ыр күнү туш келип калыптыр сиздин колуңузда афишада. Негизи бул 5 күндүн ары күнү 6 күн мындай жалпы жонунан алганда абдан көп иш чараны камтыйт да жумалык. Анан кийин негизи 25 апрель салттуу музыка күнү кандайча болуп калды деген суроону койсоңуздар да аябай жакшы болмок. Себеби эмне себептен 25? Же бул кандай бир датабы деп суроодон баштайт элем да. Бул негизи башаты 2004-жылга барат. Демек, быйыл буйруса 14 жылдын жүзү болуп атыптыр да. Билинбеген мененчи ошол 2004-жылы жогоруда сөз болгондой белгилүү ушул ар бир этностун салттуу музыкасын сактоого салымын кошкон окумуштуулар келген. Ошол илимий практикалык конференцияда ошол өнөрдү алып жүрүүчүлөр келген да. Ошолордун сунушу менен резолюция кабыл алганда конференциядан кийин ошол мындан ары 25 апрель салттуу музыка күнү болсун деген сунуштун негизинде биз ар жылы ушу 25 апрель ушу салттуу музыка күнүн майрамдап жүрөбүз да. Майрам деген эмне? Биз майрамга дегенде биз барып алып баягы аман эсен бололу деген эмес. Ошол биздин бүгүнкү музыкалык искусстводун жагдайы кандай? Ошол баягы бир музыкалык искусстводогу өзгөчө орунда турган ооз эки салттагы профессионалдык музыканы алып жүрүүчүлөрдүн жагдайы кандай? Бүгүнкү деги эле бүгүнкү маданияттын акыбалында биздин орунубуз кайсы жерде турат деген маселелердин тегерегинде илимий изилдөө иштерин жүргүзгөн инсандардын макалаларын угуу болчу да. Анан ошонун негизинде жүрүп отурсак, бул тек гана башка илимдин багыттарындай болуп, теориялык гана маселелерди алып жүрө турган илим эмес экен да. Себеби ал практикалык иш жүзүнө ашпаса, өнөр ээлеринин чыгармачылыгын изилдөөнү колго албасак, өмүр деген бир эле жолу келе турган нерсе экен. Мына залкар өнөр ээлери менен биз замандаш болдук, кечээ эле, мисалы Эстебес агай, Ашыралы, Туганбай агайлар кандай залкарлар жаныбызда жүрдү. Биз билген жокпуз да, мисалы. Көрсө, биз бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Биз ошону байкабай, аңдабай, кыргызча айтканда, ошолордун билгендерин жазып, кыттай кылып, момундай бир алтын фондуга сактап койсок, мына сонун болмок. Мына кечээ арабызда жүрдү, бүгүн ошолор жөнүндө эч кандай маалымат жок. Түгүл алардын ар бир чыгарган ырлары, ырдаган ырлары жөнүндө жазылып калган маалымат жок. Мына ошол иштердин иш арасында жүрүп, биз 2009-жылга жеттик. Ар жылы. Мен сиздерге кичине маалымат болсун, эми сиздер дагы жаңы муундун өкүлдөрүсүздөр да. 2009-жылга чейин 2008-жылы Маданият министрлигин анда Султан Акимович жетектеп турду эле, биринчи жолу буйрук чыгарды. Мына ушу мындан ары министрликтин деңгээлинде ушундай салттуу музыка күнү болуп бекилсин, белгиленсин. Анан андан жүрүп отуруп биз баягы ар жылы ушу жылда сиз жогоруда жакшы айттыңыз, жанагы суроо талап болбосо иш жылбайт экен да ордуна. Жылда барабыз, качан өткөрөбүз 25 дегенде эле. Бирок 25-ине чейин биз бир жылдын ичинде маалымат топтойбуз да. Ооба, областтардан, жерлерден, райондорлордон топтойбуз. Ура деп 25-ине бир жума калганда чуркамай эмес, бунун иши ошо 25-и бүткөндөн 26-сынан башталат да кайра.
26 апрелде эле кайра кийинки жылдын иши башталат. Демек, ошол бир жылдын ичинде канчалык деңгээлге өстүк, же болбосо кайсы өнөр адамдарын көрсөк болот жаңы муундун деген көп маселе бар да. Анан 2009 жылга жеттик. Ошол 2009 жылдагы ийгиликтер жумалык башталды биринчи жолу. Себеби биз жумалык эмне себептен, мына сиз азыр өзүңүз окубадыңызбы? Эмне себептен ыр күнү деп сурашыңыз мүмкүн. Эмне себептен күү күнү? Эмне себептен дастан күнү деп атасыңар? Мына ошол 3 суроого ооз-эки салттагы профессионалдык музыкалык искусство 3 багыттан турары менен жооп берилет да. Демек, сиздер айтышыңыздар мүмкүн, эмне себептен биз фольклор эле дешибиз керек да? Биз буга чейин фольклор эле дечибиз деп турабы? Себеби биз совет заманында өскөндө биздин кулагыбызга дагы жаныбызга да сиңген бул сөз. Бул терминди биз баарыбыз колдонобуз. Анан бул абдан жеңил термин да. Фольклор деп койсо эле элдик музыка деп түшүнө беребиз. Анан илимде андай эмес экен көрсө профессионалдык музыканын өзүнүн критерийлери бар экен. Талап. Фольклордун өзүнүн критерийлери бар. Анан ошол мерчемден караганда биздин салттуу музыкалык искусство 2 катмардан туруп атат да. Биринчиси фольклор. Элдик ооз-эки чыгармачылык. Мына кошок, бешик, жана ошондой эле эмгек ырлары, күйгөн секетбай ырлар. Ашыктык ырлар. Андан кийинки жогору чыккан тепкич бул жанагы өзү көркөм чыгармачылыктын деңгээлинен өйдө көтөрүлүү. Башкача айтканда ооз-эки салттагы профессионалдык музыкалык искусствого болгон баскычтын көтөрүлүшү. Андан кийин албетте профессионалдык музыкалык искусствонун өзү. Демек, ошол тепкичке бийик деңгээлге чыгыш үчүн кандай болуп атат? Устат шакирт өнөр-канасынан чыгуу керек болуп атат. Билим алуу керек болуп атат. Көрдүңүзбү, жөн эле бир чыгарманы ырдаш үчүн азыр жана тойлорго барып эле фонограмма жаздырып эле ырдап коюу эмес экен. Ал бир чыгарманы ырдаш үчүн табияттан берген таланттың өзүнчө. Анын үстүнөн иштөө, ал чыгарманын маани маңызына жетүү, музыкалык көркөм каражаттарды сактоо, ал өзүнчө маселе. Эгерде кыскартып айта турган болсок, азыр биз диплом берип атсак 5 жылда. Илгерки заманда ошол жайды жайлай, кышты кыштай устатын ээрчип жүргөн шакирттерге эмне кылган? 10 жылдап, мүмкүн 5 жылдап, мүмкүн 2 жылдап жүрүп анан бат алып берген устаттар. Мына ошол азыркы бүгүнкү күндө эквивалент болуп атат, мындай айтканда, дипломго барабар болуп атат. Ал эми биздин жумалыктын буга кандай мааниси бар дейин десеңер, дал ошол профессионалдык музыканы сактоо маселеси көтөрүлүп атат. Жана агайыңар айтып атпайбы, кароо сынакты өткөрүп атабыз деп. Ошол 2013 жылы, жана 2009 жылга келип токтогонбуз. 2009 жылдан кийин 2013 жылы жогорку кеңеш токтом чыгарды. Мындан ары салттуу музыканын күнү деп 25 апрель белгиленсин деген. Бул токтомду ишке ашыруу үчүн мына ошондон бери карай Маданият жана маалымат туризм министрлиги колуна алып, жылда биз дагы учурашып турабыз. Барып, ой, кантип атасыңар, өткөрөсүңөрбү быйыл же өткөрбөйсүңөрбү? Өткөрөбүзбү деп. Өткөрөбүзбү деп анан кээде таарынабыз, себеби бир жылдары кабарды албай коюшат. Анан тамашалап айтканда өтпөй да калган жылдар болду көп элечи. Анан ал убакта айтабыз, эми түшүнбөсө эмне кылабыз? Өткөрбөй эле койсун, биз өзүбүз өткөрө берели деп концертибизди өткөрүп, илимий иш-чарабызды өткөрөбүз. Ал эми быйыл мына жогоруда аябай жакшы сөз болду. Жалпы жонунан 800 миңден ашык, 800 миңден ашык сом каралып, буйруса бул жумалыкка аябай чоң, андан бөлөк дагы баягы меценаттардын жардамы менен дегендей көп каражат кетип атат. Ооба. Анан кийин эң башкысы бу жерде маани бере турган нерсе бул да, сиздер баса белгилеп айтышыңыздар керек. Ошо телевидениеде дагы бардык жерде массалык маалымат каражаттар бүгүнкү ааламда ушу доорунда эгер биз этнос катары сакталып калабыз десек, ошол музыкалык искусство тил менен дилдин айкалышуусундагы өзөк болуп эсептелет. Сөзсүз ошого маани беришибиз керек да. Анан биз жок, ой, фольклор эле дей берсек, ал кийинки төмөн деңгээлде каралып тура берет да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, музыкалык искусствону биз билебиз 3 чоң багытты камтыйт. Өзү музыкалык искусство, бул европалык жазма маданият, салттуу музыкалык маданият жана бүгүнкү сиздер жакшы көрүп аткан, же биз баарыбыз кичине сындап аткан заманбап музыкасы, агым музыкасы. Же бизче жеңилирээк тил менен айтканда эстрадалык музыкалык багытта. Ошол себептен эң башкысы максат биз ооз-эки салттагы профессионалдык музыкалык искусстводогу профессионалдарды тарбиялашыбыз керек. Ошондо гана эртеңки устат шакирт өнөр канасына ишенич пайда болот да.
демек бузбай. Бул жерде чоң маселе бар. Эми бул сиздердин бир жолку эфириңиздерге айтып бете албайсың мунун баарын. Бирок негизи ушул иш-чаранын өтүшү абзел жана абдан керек. Менин оюмча ар бир телекөрүүчүгө түшүнүктүү болду, Дагы бир жолу кайталап койдук окшойбуз. 25 апрель урматтуу телекөрүүчүлөр гала концерт өтмөкчү. Конференция болсо 24-25 апрелде болот. Кароо сынак 20-сында башталат. 20-сында башталат. 3 тур менен Жанан болот. 20-сында дастан күнүндө болмокчу. Биз бул маалыматтарды өзүбүздүн жеке баракчабызга дагы жүктөп коебуз. Ал жактан кененирээк маалыматтарды алсаңыздар болот. Азыр эфирдин кыскалыгына байланыштуу тилекке каршы коштошууга аргасызбыз. Сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сөзсүз түрдө сиздердей мыкты инсандар Кыргызстандын адабий деңгээлин көтөрөт деген чоң ишеним бар. Сиздерди көрүп жаштар өсөт, биз өсөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Искусство таануу илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова жана Жумакадыр Курмангалиев Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы улуттук маданий борбордун башкы директорунун орун басары. Биз эфирибизди улантабыз.